Кутман күн урматтуу Улуттук банктын интернет колдонуучулары. Сиздер Улуттук банктын түз эфириндесиздер. Биз бүгүн өтө орчундуу теманы талкуулайбыз. Мына 2024-жылдын 25 ноябрында Улуттук банк QR код жана мобилдик тиркемелер аркылуу акча которууларга комиссияны жокко чыгарган болчу. Мына кече жакында дагы бул чараны Улуттук банк дагы 1 жылга узартты. Бул тууралуу кененирээк биздин бүгүнкү түз эфирде маек курмакчыбыз. Сиздер менен мен Асель Акматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. 1 мүнөттөн кийин биздин түз эфирге, биздин коногубуз түз эфирге чыкмакчы. Андыктан алыстабаңыздар. Эмне тема боюнча, QR коддор боюнча буга чейин айтып кеткендей, 1 жыл мурун Улуттук банк саламатсызбы? Анда түз эфирибизде баштай берсек, кош келиптирсиз биздин эфирге. Мен урматтуу биздин интернет колдонуучуларга да айтып кетейин, биздин түз эфирге Улуттук банктын методология жана төлөм системаларын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Адилет Сыргатаев чыкты. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Асель. Саламатсызбы. Негизи кече ушу комиссияны QR коддор аркылуу жана мобилдик тиркемелер аркылуу акча которууларды комиссияны алып салуу боюнча темасы коомчулукта абдан кызыктырган бир темалардан экен. Кече күнкү ушу Улуттук банктын башкармасынын чечиминен кийин бизге журналисттер тарабынан, анан ушу коомчулук тарабынан да абдан көп ушундай билдирүүлөр түшүп атат да. Ошондуктан биз бүгүн ушу түз эфирге QR коддор аркылуу комиссиясыз акча которуулар темасын чыгардык жана сиз дагы ушул жака келип бизге кенен маалымат бергенге макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда ошо биринчи суроо ушундай да. Ушу кече ушундай токтом чыкты, ушул токтом тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, бул канча убакытка чейин каралган жана кандай шарттар, ким муну менен колдоно алат? Рахмат. Ооба, 2025-жылдын 3-декабрында Улуттук банк тарабынан акча которуулар боюнча комиссиялык сый акы алууга убактылуу чектөө киргизүү жөнүндө токтом кабыл алынды. Бул токтом менен Кыргыз Республикасынын ичинде мобилдик тиркемелер жана интернет банкинг аркылуу акча которууларда физикалык жактардан комиссия алууга чектөө киргизилди коммерциялык банктар жана төлөм уюмдарына. Ошону менен сиз айткандай 2024-жылдын ноябрь айынан бери иштеп келаткан тыюу салуу 2026-жылдын 31-декабрына чейин дагы иштейт. Бул токтом 2025-жылдын 2026-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет, бирок ошол эле убакта 2024-жылы кабыл алынган токтом бул 2025-жылдын аягына чейин иштейт. Демек, бул токтом ошол үзгүлтүксүз иштейт дагы 2026-жылдын 31-декабрына чейин биздин жарандар интернет банкинг аркылуу которууларды акысыз төлөөнү уланта алышат. Муну менен ар бир жаранда колдоно алат да, бул жалаң эле физикалык жактаргабы же юридикалык жактарда колдонсо болобу? Бул токтом физикалык жактар бири-бирине акча которгондо колдонулат, юридикалык жактарга бул жайылтылбайт. Мындай башкача айтканда, биз мисалы биздин жарандар жакындарына, туугандарына мындай акча которгондо комиссия алынбайт. Түшүнүктүү. Негизи эле ошо 1 жыл болду бул QR код жана мобилдик тиркеме аркылуу ушу комиссиясыз төлөм боюнча жана биз баарыбыз байкап атабыз, эл арасында бул абдан мындай популярдуу болуп атат да. Сизде бир
статистика барбы, элибиздин азыр канча пайызы ушул QR код төлөмдөр аркылуу жана мобилдик тиркемелер аркылуу төлөмдөрдү колдонушат? Ооба, чындыгында бул токтом иштеп баштагандан бери бул накталаа эмес төлөмдөр жаатында бир кыйла өсүш болду. Мына азыр мындай сандарга токтолуп кетсем, А, бул айрыкча ушу мобилдик тиркемелерди колдонгон жарандардын саны өстү. Бул 48%га өстү. 5,4 миллиондон 8 миллион колдонуучуга чейин. Анан ошондой эле мобилдик тиркемелер аркылуу жүргүзүлгөн операциялардын саны дагы 3,7 эсе өстү. Эгер мага 2024 жылдын 4 кварталы менен салыштырсак, бүгүнкү күнгө чейин. Жана ошондой эле бир жыл 3 кварталдын ичинде акча которуулардын көлөмү дагы 1,5 эсе өскөн. Демек, бул токтом мобилдик тиркемелерге абдан бир чоң өсүшүнө түрткү болду. Ошондой эле бул токтом кабыл алынгандан кийин бул баягы төлөм инфраструктурасын жакшыртууга дагы мындай көп өбөлгө түздү. Ошонун артынан мисалы мына биздин өлкөдө пост терминалдардын саны дагы кескин түрдө өстү. Бүгүнкү күндө мисалы 2024 жылдын 3 кварталында 29 миң пост терминал орнотулса, бүгүнкү күндө 57 миң пост терминалга чейин жетти саны. Демек, ушул биздин баягы соода түйүндөрүндө, дүкөндөрдөгү мындай пост терминал орнотулушу мындай өсүп жатат да. Анан ошондой эле могу сиз белгилей кеткен QR код боюнча дагы абдан мындай жакшы өсүш бар. Салыштырып кетсем, мына 2025 жылдын 9 айында 663 миллиард сомго төлөм жүргүзүлгөн жана төлөмдөрдүн саны 390 миллион сом, 390 төлөм болгон. Бул деген 2024 жылга салыштырмалуу 9,2 жана 13,6 эсеге көп. Демек, бул QR код дагы абдан мындай активдүү өсүп атат. Жана ошондой эле баягы жалпылап кетсем, бизде могу нак акча алуунун саны дагы ал тескерисинче азайып атат. Эгерде 2024 жылдын 3 кварталында могу банктык карталардын колдонуу менен нак акча алуунун пайызы 74 болсо, 2025 жылдын 2 кварталында бул көрсөткүч 62,7%га түшкөн. Демек, мындайча айтканда, биз баягы айлык пенсияларды, ошондой эле төлөмдөрдү карталарына алып туруп, дароо эле банкоматка барып, нактабай акча алган жарандардын саны азайды десек болот. Түшүнүктүү. Анда бизде суроо бар экен, Марсович, бул физикалык лицого гана тиешелүүбү, жарандарга гана тиешелүүбү деген суроодо дагы бир жолу кайталап кетсеңиз. Сурооңуздарга рахмат. Бул физикалык жактар ишке ашырган которууларга гана тиешелүү. Бул ошол 2024 жылдан бери башынан эле ошол физикалык жактарга гана тиешелүү болгон. Адилет мырза, буга чейин биз ошол QR коддор боюнча дагы ушул накталаа эмес төлөмдөр аркылуу боюнча дагы түз эфирлерди уюштурганда бизде ушул интернет колдонуучулардан көп суроо бар болчу да, ушул эл аралык которууларга дагы ушуну киргизсеңер болобу, комиссияны алып салсаңар болобу деп, ушул жаатында кандай өзгөрүүлөр бар? Туура айтасыз, ушул чет өлкөдөн келген акча которуулар боюнча дагы маселе бул эл арасында актуалдуу болуп келген. Ошону менен бирге ушунун белгилей кетчү нерсе, ушул 3 декабрда кабыл алынган токтомдо ушул эл аралык төлөмдөр боюнча дагы чечимдер кабыл алынган.
Мына эгер тактай кетсем, мына 2026 жылдын 1 январынан тартып банктар эл аралык которуу системаларынан акча которгондо ушул алуучулардан комиссия алганга тыюу киргизилди коммерциялык банктарга. Бул эмнени билдирет? Эгерде мисалы сиз жаранга чет өлкөдөн акча которуу келсе, коммерция банктар анын келген акчасын жаранга эч кандай комиссиясы жок төлөп бериш керек. Мисалы Мгм. Россияда мисал катары түшүндүрүп кетсек, Россиядагы эмгек мигранты үй бүлөсүнө акча жөнөтсө, демек ал эч кандай комиссия төлөбөйт дегенди түшүндүрөбү? Ушинтип айтсак болобу? Биздин эфир бир аз катып калды. Адилет мырза, Адилет мырза, бир аз бизде техникалык жактан мүчүлүштүктөр болууда. Биз азыр кайрадан биздин спикерибизди кошконго аракет кылалы. Интернет жагынан бир аз кыйынчылыктар болууда, кечирим сурайбыз. Дагы бир жолу айтып кетет элем, биз ушул QR коддор жактан QR коддор аркылуу же болбосо мобилдик тиркемелер аркылуу акча которууда комиссияны жок кылган буга чейин Улуттук банк. Жана ушул чечимин Улуттук банк улантууда. Ушул тууралуу кененирээк маалымат берип жатабыз. Жана бизде азыр түз эфирде биздин коногубуз бар. Азыр бир аз интернеттеги мүчүлүштүктөргө байланыштуу. Азыр жакшы болуп калды окшойт. Саламатсызбы? Дагы бир жолу. Сиз угулуп жатабы? Адилет мырза, сиз кайрадан байланышка сиз менен мүмкүн болбой жатат. Дагы бир жолу аракет кылалы. Белгилей кетсем. Угулуп атабы, Адилет мырза? Ооба, калыбына келди окшойт байланыш. Анда биз токтогон жерден уланта берсек, дагы бир жолу кечирим сурайбыз. Бул интернетке байланыштуу ушундай болуп атат. Мен дагы бир жолу тактап кетсем, ушул эл аралык которуулар боюнча, демек мисалы Орусиядагы эмгек мигранты акча өзүнүн үй бүлөсүнө Кыргызстанга которомду десе, ал эч кандай комиссия төлөбөйт. Туурабы? Туура. Бул токтом ушул комиссия, сиз айткан комиссияларды алууга банктарга тыюу салат. Бирок бул жерден бир маселени тактап кетиш керек. Бул эл аралык которууда бул эми башка өлкөдөн которулуп жатпайбы? Анан ошол тигил башка өлкөдөн салып жаткан баягы акчаны жөнөтүп жаткан адам балким комиссия төлөшү мүмкүн. Эми ал маселе ошол өлкөнүн мыйзамына ылайык чечилет да. Ал эми Кыргыз Республикасынын ичинен келген которууларга эч кандай комиссия алынбайт. Түшүнүктүү. Андай эмесе дагы бир бизде суроо. Ушул QR коддор аркылуу комиссиясыз акча которуулар деп жатабыз да. Негизи ушул техникалык жагынан алганда ошо кандай болуп атат? Ушул баардык эле шарттар барбы? Техникалык жактан ушул мобилдик тиркемелер аркылуу же QR коддор аркылуу акчаны которууга ошо аймактар боюнча кандай? Рахмат. Мына
Бул QR код аркылуу токтолуп кетсек, мына 2019 жылдан бери Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү стандарт бекитилген QR код боюнча. Демек, бул QR коддор өлкөнүн кайсыл аймагында болбосун, кайсыл банктар колдонбосун, бул QR код бардык жерде бирдей стандартта болуш керек. Бул деген баягы камера менен окуганда окулуш керек деген маанини билдирет. Ошол себептен баягы техникалык жактан белгилей кетет элем. Бул ошол техникалык суроолордун баардыгы бул жерде каралган. Анын үстүнө төлөм жогоруда белгилеп кеткендей, төлөм инфраструктурасы дагы жылдан жылга мындай өнүгүп келатат. Пост терминалдар жана ошондой эле QR коддор дагы мына орнотулган QR коддордун дагы саны өсүп атат. Эгерде мынтип сагыштыра кетсем, соода түйүндөрүндө орнотулган QR коддордун саны бир жылда 2 эсеге көбөйдү. Башкача айтканда, азыркы учурда 104,8 миң QR код орнотулган өлкөнүн мындай соода түйүндөрүндө. Ошондой эле QR коддорду мындай баягы ылдамдыгын, коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы бүгүнкү күндө баягы банк аралык процессинг тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Мгм. Улуттук банк менен. Бизде суроо бар экен, АМ 4803 дейт. Саламатсыздарбы? Бул тейлөө кайсы айдан бери иштеп жатат? Жакшы суроо экен абдан. Жана эл аралык тейлөө боюнча да айтып койсоңуз, анан Мгм. ошо Кыргызстандын ичиндеги качан Мгм. башталат? Белгилей кетсем, мына бул Кыргызстан ичиндеги акча которуулар, булар 2024-жылдын ноябрь айынан бери мына бир жылдан ашык иштеп келатат. Бир жылдан ашык. Жана 2026-жылдын 31-декабрына чейин иштейт. Бул тыюу салуу. Ал эми эл аралык которуулар боюнча бул ушул 3-декабрь кече токтомдо бул жаңыдан киргизилди. Жана бул чектөөлөр тыюу салуу 2026-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин колдонулат. Мгм. Ал эми эл аралык тейлөөлөр дагы январдан баштап иштеп баштайт, комиссия жокко чыгарылган. Ооба, бүгүнкү күндө негизинен айта кетиш керек, көп эле банктар, көп багыттар аркылуу негизи комиссия албайт. Бирок баягы массалык маалымат каражаттарынан биздин жарандарыбыз укса керек, ушул күндөрү маалымат тараган. Баягы кээ бирки багыттар боюнча комиссия алынат деген маалымат тараган. Мына ушул маалыматтар, ушул практиканы баягы буга жол бербөө максатында мына ушундай токтом кабыл алынды да. Мгм. Мындай комментарий жазды да: мен 2 ай мурда элдик банктан акча алгам. Акчам Россия өлкөсүнөн келген болчу, бирок менден комиссия алынган. Демек, бул жаңы токтом 2026-жылдан баштап иштеп баштайт, Ооба, 2026-жылдын 1-январынан баштап иштей баштайт. Мындан ары мындай учурларда сизден комиссия алынбайт да, биздин жараныбыздан. Мгм. Анда Адилет мырза, менин сизге акыркы суроом, ошо эмес төлөм жүргүзүүдө комиссияны алып салуунун негизги максаты эмнеде? Эмне үчүн мен бул суроону берип жатам? Анткени акыркы кезде ушу интернет жакта, мындай коомчулук арасында сөздөр болуп атат да, бизди азыр QR код же болбосо накталаа эмес төлөмдү жүргүзүүдө көндүрүп коюп, анан кийин коммерциялык банктар комиссияны жогорулатып салса эмне болот дегенчи, ушуга комментарий берип койсоңуз. Ооба, жакшы суроо. Албетте биздин жарандарыбызды мындай кызыктырган суроолордун бири болсо керек. Чындыгында бул чечимдер биз Кыргыз Республикасында накталаа эмес төлөмдөрдү көбөйтүү боюнча мамлекеттик программабыз бар. 2023-2027 жылдарга бул
чечимдер дагы ошол программанын максаттарына жетүү боюнча жетүүгө мындай багытталган да. Ал программада биз ушул накталаа эмес төлөмдөрдү болушунча элдин жашоосуна киргизип, жана ошондой эле санарип технологияларды мындай колдонууну кеңейтүүгө багытталган. Жана бул токтом эми жарандарыбыздын тынчсыздануусуна мындай айтат элем. негизи А, негизи жок. бул бул негиз жок албетте, анткени баягы бизди көндүрүп туруп анан комиссия көбөйтөт деген буга албетте Улуттук банк эч качан жол бербейт, анткени Улуттук банк өзүнүн милдетинде бул банк системасына көзөмөл салуу жана ошондой эле керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо кирет. Бул ушул милдеттердин алкагында албетте Улуттук банк мындай нерсеге жол бербейт. Мгм. Адилет мырза, чоң рахмат сиздин маегиңизге. Анда бизде салт болуп калгандай биздин түз эфирибиз расмий тилде да чыгат. Анда маегибизди ушу расмий тилде улантсак. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке. И разрешите представить нашего собеседника, начальник отдела методологии надзора за платежными системами Национального банка Адилет Сыргатаев. Здравствуйте, Адилет Талайбекович. Добрый день, Асель. У нас тема звучит «Отмена комиссии по денежным переводам посредством QR-кодов». Вчера Национальный банк буквально принял постановление, которое позволяет продлить, да, отмену комиссии за платежи посредством мобильных приложений и QR-кодов, да, QR-кодов. Расскажите об этом подробнее, на какой срок, кто может этим пользоваться, какие условия? Ага. Да, 3 декабря 2025 года Национальным банком принято постановление о временном ограничении взимания комиссионного вознаграждения по денежным переводам. Согласно данному постановлению, коммерческим банкам и платежным организациям запрещается взимание комиссионного вознаграждения по денежным переводам, который осуществляется посредством мобильных приложений и интернет-банкинга. Комиссию запрещается взимать именно с физических лиц. Данное постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года. Получается, этим могут пользоваться только граждане, да, не юридические лица. Да. Как нам известно, уже как год, да, эта система работает, и он довольно популярная среди общественности. И есть ли у вас четкая статистика, насколько вот данная мера позволила, сколько людей пользуются, да, посредством мобильных платежей, посредством мобильных приложений? Безусловно, это постановление оказало такое существенное влияние на ускорение перехода на безналичные платежи населения, а также расширение именно применения цифровых технологий, да, то есть мобильных приложений, интернет-банкинга, мобильного банкинга и так далее. И на самом деле, да, мы можем отметить то, что прирост по всем показателям, он существенный. Если мы остановимся вот на мобильных приложениях банков и платежных организаций, то вот количество пользователей с 4 квартала 2024 года по 3 квартал 2025 года увеличилось на 48% до 8 миллионов пользователей. При этом количество платежей, оно увеличилось еще значительнее, да, в 3,7 раза, а объем платежей увеличился в 1,5 раза. При этом также, естественно, учитывая то, что население больше стало использовать именно мобильные цифровые каналы, естественно, у нас и
наблюдается рост платежной инфраструктуры, улучшение. Так мы можем отметить то, что вот в торговых точках республики существенно увеличилось количество посттерминалов, которые вот на момент введения в действие постановления в третьем квартале 2024 года посттерминалов было 29 744. По итогам третьего квартала 2025 года количество посттерминалов увеличилось до 57 тысяч единиц. Также нужно отметить то, что снизилась доля операций по обналичиванию денежных средств с банковских карт. Если вот в 2024 году, в третьем квартале, данный показатель, доля таких операций составляла 74%. Мгм. По итогам второго квартала 2025 года данный показатель снизился до 62%. Таким образом, можно отметить то, что наши граждане стали реже снимать наличные, потому что вот эта цифровая среда, она в принципе так минимизирует эту необходимость использования наличных денежных средств. Становится более популярным, да? Мгм. Да. Да, вот касательно мы и раньше делали прямые эфиры на тему отмены комиссии по безналичным расчетам. Вот расскажите о том, что у нас часто задавали вопрос, когда внутри страны, да, что мы можем по QR-коду без комиссии оплачивать, а как же международные переводы? Есть ли в этом направлении, ведется ли работа? А, Да, по вопросу международных денежных переводов, действительно, этот вопрос, он очень актуален, он так активно поднимается среди нашими гражданами, да, особенно тех, кто трудится в других странах. И э, решение постановления Национального банка от 3 декабря, оно также предусматривает запрет на взимание комиссии именно по денежным переводам, которые поступают с других государств, то есть по системам денежных переводов. А, без открытия счета, можно сказать. И а, теперь отныне вот до 31, то есть с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года коммерческим банкам запрещается взимать комиссии по денежным переводам, которые поступили по системам международным системам денежных переводов. Мгм. Можно ли сказать, что если трудовой мигрант, например, из России отправляет денежные средства своим близким, да, в Кыргызстан, он вообще не будет платить комиссии? А, да, здесь надо отметить то, что это постановление касается именно нашего гражданина, ну, который получает денежный перевод в Кыргызской республике. Мгм. Но, как мы знаем, при осуществлении международных денежных переводов деньги отправляются с одной стороны в другую, да, то есть в этом случае с какой-то другой страны в Кыргызскую республику. И так вот, в этой, это денежный перевод предполагает как отправителя, который в другой стране, так и получателя, который находится в Крымской республике. Что касается отправителя, да, данное постановление у нас не распространяется на него, так как комиссия для отправителя, она устанавливается в соответствии с требованиями законодательства той страны, откуда отправляется перевод. Но что касается получателя денежных средств Кыргызской республики, то он совершенно без комиссии сможет получить денежный перевод. Мгм. А,
Адилет Мырза, вы сказали, что вот за год, да, увеличилось число людей, которые пользуются вот безналичными, да, платежи, которые осуществляют. А вообще, готов ли технически, да, вот предусмотрены ли все технические условия для развития, да, вот таких платежей? И вот как это обстоит в этой сфере, да, как обстоят дела? Мгм, мгм. Да, как я вот отметил, у нас есть, мы наблюдаем вот существенный рост именно операций по QR-коду, да, если мы, точнее сказать, вот за 9 месяцев 2025 года с использованием QR-кода проведено 390 миллионов. Вы пропали. На сегодняшний день по стране в сетях установлено 104 день, 3000. Также установлено 450 пост терминалов. Тысяч вся инфраструктура такую хорошую создает условия для Мгм. э, хорошего на протяжении QR-кода, но с наличием национальной карты платежный QR он республики. Он должен к единому стандарту Мгм. и Адилет Мырза, вот у нас опять возникли сбои в связи. Вы можете еще раз повторить информацию, где на 390 миллионов отсюда Мгм. продолжить? Ага. Да, вот за 9 месяцев 2025 года с использованием QR-платежей проведено 663 платежей на сумму 663 миллиарда сомов, а количество платежей составило 390 миллионов сомов. Это больше показателей 2024 года в 9 и 13 раз. То есть мы наблюдаем такой существенный рост. Данный рост, он именно обусловлен наличием развитой инфраструктуры, ну, которая еще, но тем не менее, еще дальше развивается. Так как вот на сегодняшний день именно в торгово-сервисных предприятиях установлено 104 тысячи QR-кодов, то есть в магазинах, в различных вот объектах торговли, да, и также 57 тысяч посттерминалов установлено в торгово-сервисных предприятиях. Все это говорит о том, что вот именно инфраструктура для платежей, QR-платежей, она достаточно активно развивается. Также мы можем отметить то, что QR-платежи развиваются благодаря вот национальному стандарту, ну, то есть то, что QR-код соответствует национальному стандарту, а, благодаря которому QR-код он считывается любым банковским приложением, которое, ну, именно коммерческих банков Кыргызской Республики. Мгм. Адилет Мурза, теперь у меня к вам последний вопрос. Вообще, с какой целью отменяется комиссия при безналичных платежах? Почему я это спрашиваю? Потому что все-таки среди общественности появляются такие мнения, как люди могут привыкнуть к безналичной оплате без комиссии, а потом коммерческие банки могут превысить, да, именно комиссии. Какой вы можете дать комментарий? А, Я могу сказать то, что а,
именно цель, да, таких решений — это реализация государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов. У данной программы есть определенные цели, по достижению которых ну, и на достижение которых как раз Национальный банк именно принимает различные решения. Это далеко не единственные решения. Есть вот целый комплекс мероприятий, который именно направлен на развитие безналичных платежей. Относительно размера комиссии я могу отметить то, что Национальный банк, он является, ну, регулятором банковского сектора, и в его задачи входит именно защита прав потребителей. И, Мгм. соответственно, в случае необоснованного повышения или установления тарифов и комиссий, оно незамедлительно будет пресекаться Национальным банком, и в этой связи вот опасения граждан можно развеять, да? Мгм. Спасибо вам большое, Адилет Талайбекович. Мы благодарим за то, что вы пришли, приняли участие, также поделились оперативной информацией. До свидания. Ну, Спасибо. я также хочу сказать нашим зрителям, что мы обязательно сохраним этот прямой эфир. Можете смотреть на наших соцсетях, подписывайтесь, и всего вам доброго.